коомдук жайлардан да көп жугат турбайбы? Ооба, бул жерде азыр мындай болуп калып атат. Ушундай кафелерге кирип туруп, бизде жанагындай болуп атат да, зубочисткага тишин чукулап туруп, мен өз көзүм менен көрдүм да. Идишине салып коет экен да. Идишине салып койсо, ал полный ошол жерде уже вирус басып калат. Кийин бирөө келип туруп тишин чукуласа, уже гепатит ага өтүп кетет, контакт болупчу. Андан кийин азыр бизде жанагындай болуп атпайбы? Бардыгы студенттер, бир жерде иштегендер, көбүнчөсү Россиядан баа жуктурдук дегенде. Россияда 3 комната, 4 комната, 2 комнатада, бир комнатада 4төн 5тен адам жашашат да. Анан баарыныкы ошол эле жерде жанагы эмеси турат. Бритвалар турат. Жа устаралар турат. Ошону алып туруп, бирөөнүкүн алып туруп колдонсоң, биягын аркантопка кылсаң, стакалын кыскартып, же болбосо чачың, ошол жерден кан контактын өтөт. Андан кийин бирөө гепатит болгон адам, вирус гепатит, мисалы гепатит С, Д, Б боло турган болсо деле, кайсы түрү болсо, тишин жууп туруп коюп кое турган болсо, ошол аркылуу полный шотко вирус кирип кетет. Анда бир стаканда турган тиш щеткалардан бардыгына жугат. Бардыгына жугат. Ошого баа туберкулезду бизде бөлүп коет го. Ошондой сыяктуу болуп туруп эме кылыш керек. Буну азыр бул элдин деңгээлинде эмес. Биз мисалы моундай урналар менен, урналар менен баштап чыгып, азырынакей могул жерде Ош Бишкек жолунда, Жаман жолдо, базарларда, чоң-чоң областарда, шаарларда, Бишкектин өзүндө кайрымдуулук марафон концерттерди өткөрүп атабыз да. Ушундай урналар менен көчөгө чыгып, базарларда акча топтойбуз. Эл кайсы убакка чейин ушинтип урналар менен акча топтойт. Мурда эң биринчи жолу чыкканыбызда базарларга чыгып, баягы көбүрөөк сумма топтолчу. Азыр уже баа эл чыгып кетпедиби? Уже мурдагыдай сумма чыкпайт дагы. Анан кийин азыр мисалы Кара Сууда чоң базар бар, ал жака барсаң, уже азыр Кара Сууда базарларды талашып калышкан да, киргизтирбей. Азыр Кыргызстанда аябай эле бороо күчөп кетти. Азыр кайсы жерге барсаң дагы, мечиттин чыгып беришинде дагы, базардын чыгып беришинде дагы, элге өткөн светофорлордо деле мына ошондой акча топтоо иштери көп болуп атат да. Негизи мындан 4-5 жыл мурда Кыргызстанда гепатит оорусу боюнча анча түшүнүктүү эле болчу эмес. Акыркы 3 жылда өтө көбөйүп кетти. Сиз жакшы суроо бердиңиз. Бул жерде гепатиттики эң биринчи жолу 2014-жылы операция болгон. 2014-жылы операция болуп үстө. Андан кийин 2014, 2015, 2016-жылы только колунда бар үй бүлөлөр гана боор алмаштырган. Колунда бар үйлөр гана барып боор алмаштырган. 2018, 2019-жылы уже карапайым эл чыга башташты. Ал убакта $45,000 болчу. Азыр Индияда боор алмаштыруу $27,500 болуп атат да. $27,500. Бул $27,500 кыргыз акчага алып келе турган болсоң, анын ичинде жол киреси бар, переводчиги бар, тамак ашы менен $2,300,000 акча кетет экен. Бир адамга боор алмаштыруу.